Жыл жаңырары менен Орусия чет элдик мигранттарга көзөмөлдү күчөттү. Кремль миграциялык саясатты тескөө мыйзамдарына бир катар өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага ылайык тийиштүү уруксат документтери жок чет элдиктер бир жылдын ичинде Орусия аймагында 90 күндөн ашык тура албайт. Ушул жылдын 1-январынан тартып чет өлкөлүк жарандардын Россия Федерациясында убактылуу болуу мөөнөтүн бир календардык жылдын ичинде 180 күндөн 90 күнгө чейин кыскартууну караган өзгөртүүлөр күчүнө кирди. Мына 1-январдан баштап бул өзгөртүүлөр күчүнө кирди. Бул ченемдер Россия Федерациясында болууга уруксат берүүчү документтери жок, туруктуу жашоого уруксаты, убактылуу жашоого уруксаты, эмгек же жарандык укуктук келишими жок чет өлкөлүк жарандарга карата колдонулат. Эгерде чет элдик мигранттар мыйзам бузуп өлкөдөн чыгарылууга дуушар болсо, алар федералдык мамлекеттик миграциялык көзөмөл тизмесине киргизилет. Орусияда иштеп жүргөндөр 30-апрелге чейин укуктук статусун аныктап алышы керек. Документтерин тууралабагандар административдик айыпка жыгылат же өлкөдөн чыгарылат. Укуктук статусун жөнгө салуу укугу берилди да. Эми ошол биздин чет мамлекеттин жараны болобу, биздин жарандары болобу, ошо 1-январдан тартып 30-апрелге чейин өзүнүн укуктук статусун жөнгө салууга милдеттүү болушту да. Бул ошо убактылуу чаралар болуп эсептелип азыр күчүнө кирди. Федерациясынын ошо аймактагы ички иштер министрлигине кайрылып, түздөн түз кайсыл жерде өзү жашап же жүргөн болсо, же Москва шаарында көп функционалдуу миграциялык борбор бар. Сахара деп баарыңар билесиңер. Ошол Сахарава аркылуу кайрылууга милдеттүү болушту да. Жаңы талаптарга ылайык Орусиядагы чет элдик жарандар биометрикалык маалыматтарын тапшырып, эмгек келишими, медициналык кароодон өтүү жана каттоого туруу сыяктуу мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды так аткарышы зарыл. Ошондой эле салыктар, мамлекеттик төлөмдөр жана башкалар боюнча карызы жок экенин ырастоого тийиш. Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык төлөнүүгө тийиш болгон милдеттүү төлөмдөр боюнча карыздар болбош керек ал адамдарда. Бул алымдар, салыктар, жыйымдар болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө Орусиянын аймагында расмий катталган 376.907 кыргызстандык бар. Орусиянын миграция мыйзамдарындагы өзгөртүүлөр кыргызстандыктардан да ал өлкөдө мыйзамдуу жашап, иштөөгө шарт түзгөн документтерди так жана өз убагында бүтүрүүнү талап кылат. Биздин жарандар тарабынан ушул өзгөрүүлөр боюнча маалым болушуна бардык күчтөрдү азыр салып атабыз. Ошо Тышкы иштер министринин министри Жээнбек Молдоканович Кулбаев айткандай, биздин ошо жарандардын укуктарын, кызыкчылыктарын коргоо жана бардык кандайдыр бир биздин жарандарга тийиштүү болгон маалыматтарды тез ыкчам түрдө чыгарууга биз өз күчүбүздү азыр жумшап жатабыз. Россиянын чет элдик мигранттарга көзөмөлдү күчөтүшү коопсуздукту жана антитеррордук коргонуу чараларын күчөтүүгө багытталган. Автандил Бактыбеков, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.